Мен Жумабек Менжебек Казакович ошол 2013-жылы сары окуясы болгондо октябрда эмес, майда деле болгон тиги волнада. Ошого да барып как журналист катары чагылдырганы баргам. Толук түрдө интернет булактарына салгам. Андан кийинки сары окуясы боюнча, жетинчи сары окуясы боюнча катышып, анда деле толук түрдө чагылдырып, интернетке салып жүргөм. Андан мурун мени ошол окуя болгондон кийин сарылык балдардын бир нечесин камашты. Камагандан кийин мени чакырган суракка чакырышып мени күбө катары сурашып эле кайда коюп жиберишкен. 2016-жылы булар Садыр Жапаровду келет деген угуп калып, мурунку бийлик. Угуп калып эле мени алып келип эле күбө катары чакырып туруп эле, анан айып токтомун токушуп туруп эле жалган жалаа менен эле камап салышты. 1,5 ай 2 ай сурак бергенден кийин эле тездик менен, өтө тездик менен биринчи станцияга беришти. Биринчи станциянын соттору 8 жыл берди. Экинчи станция күчүндө калтырды. Жогорку сот 8 жылды күчүндө калтырды. Жалган жала менен. Анан кийин ошол Садыр Жапаров келет болуп калганда мага бир нече жолу СИЗОго да киришти. Эми өмүрүмө коркунуч келтирген убактар болду, башкалар болду. СМБга 47-чи зонага киришти. Кирип алып, булар ар кандай сөздөрдү айтып ушу, мына 8 жыл алдың, эми түрмөдөн чыкпайсың, сен бала чыккан ким багат деген сөздөр менен мага Садыр Жапаровдун үстүнөн жазып бер, кол коюп бер, биз соттон өзү өткөзө алабыз деди. Мен өзүм ошол камалганда көп ойлонуп жүрүп, бир нерсени сездим да. Бир эле киши башкарып аткан Кыргызстанды, анткени алар айтып атышпайбы, мен эми 8 жыл күчүнө кирип кетти жогорку соттон, жаңы жагдай болуш керек. Кайра кантип чыгам десем, жок дейт, биз жогору жак менен президент менен сүйлөшүп койдук, мурунку президент менен. Чыгазың биз айтсак, сен только Садырга кол коюп бер деп айткандай эле чыгарышты. Помилование менен. Мен бирок бул помилованияга нааразымын, мен акталышым керек. Эми мына бийлик келгенден кийин эми элдер ойлошу мүмкүн, булар эмне айтып чыгышты депчи. Мына жаңы бийлик келип, Сооронбай Шарипович мына президент өзү выступать этип, коррупцияга каршы биринчи соттордон башталыш керек. Бардыгын тазалайм деген бир үмүт пайда болгондон кийин айтасың да. Адам мурун кантип айтасың? Айтсаң эле баарын алып барып камап атса. Эми мен ойлойм, урматтуу биздин президентибиз ушулардын баарын дыкат карап, жаңы келген прокурору, соттор бир адилеттүүлүккө жетет деп ойлойм да. Анткени Садыр Жапаров бүгүнкү күндө түрмөдө жөндөн жөн эле жатат. Ал деген кумтөр үчүн күйүп бышкан үчүн, кумтөр маселесин көтөргөн үчүн кыргыз эли үчүн жатат деп ойлойм да мен. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен эми бүгүнкү күндө ойлойм да, ушул Садыр Жапаров, ошол эле Сарунун бир нече балдары бүгүнкү күндө айтып атат, 27 бала запкы жеди деп камалды депчи. Сизден сураныч, ушул балдарды дыкат иликтеп, башкы прокурорго тапшырма бересизби? Же бир укук коргоогонго тапшырып, дыкат иликтеп, бир кайра жаңы жагдай менен башка бир мыйзамдын өзүнүн мемелери бар да. Мыйзам чегинде ушул балдарды карап, кайрадан чындыкка жетсеңиз, ошондо сиз кыргыз элинин чыныгы президенти болосуз. Ошондо сиз адилеттикке жеткен болосуз деп ойлойм. Ошон үчүн сизден көпкө үмүт эткен үчүн гана биз бүгүнкү күндө сүйлөп атабыз. А мурунку бийликте мындай сөздөрдү айта албайт элек. Мен Калчаев Нарсе Долдуркович 1980-жылы 6-февралда төрөлгөм. Ошол окуялар боюнча, кумтур маселеси боюнча 2 комиссияда иш алып бардым. Мамлекеттик комиссияда да, жогорку кеңеште дагы, Садыр Нуркожоевичтин комиссиясында дагы ошолго да катышып, ошол боюнча маалыматтарды алып, анан элге жеткизип, ошол боюнча элдик нааразычылык болуп, ошол кумтур маселеси боюнча митингдерде катышкам. Ошо митингдердин башында тургам. Митингдердин ошол жетектеп, ошолорду уюштуруп жүргөндөрдүн бири болуп эсептелем. Бул жерде айта турган болсок, ошо акчалыктыр, сарылыктарды акча менен финансировать этип каржылаптыр деген маселе болгон. Бул жерде андай болгон эмес. Мен Садыр Нуркожоевичтен, Жапаровдон бир дагы тыйын, бир дагы сом акча алган эмесмин. Акча бергенин да көргөн эмесмин. Бул жерге эч кандай тиешеси да жок болчу. Жапаров менен эч кандай байланышыбыз да жок болчу ал кезектерде. Ошол кезде УКМК тарабынан катуу кысым болгон бизге. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, менде кармалган учурда мени кыйнап, башыма мешок кийгизип, маскачандар ошол жерде 6 саат кармап, сабап кыйнашкан. Бир гана
кызыкчылык ошо Жапаровго көргөзмө бересиң деп, биз айткандай көргөзмө бересиң деп ошол жерде кыйнашкан. Ошол кыйноодо дагы мен ал болгонун биз кандай уюштурганбыз, эч кимдин Жапаровдун дагы бөлөк ушу төмөн айтылган бөлөк фамилияларында тиешеси жок деп мен ошол жерден эле 6 саат кыйноосуна дагы туруштук берип, алар каалагандай маалымат көргөзмөнү берген эмесмин. Ошол кезде ГКМБда Жапаровго каршы көрсөтмө берсең, сени кой берип жиберебиз, биз айткандай маселени айт, мына бүгүн азыр чыгарып ийебиз деп ошол кезектеги тергөөнүн башында турган кишилери мага ушундай сунуш киргизген. Ошолордун бирин атап өтсөм, тергөөнүн өзү тааныштырган боюнча тергөөнүн башчысымын деп, ошол азыр бүт баары силердин тагдырыңар менин колумда деп ошол кезекте тергөөчүнүн фамилиясын айтып кетсем, Бакиров деген тергөөчү мага ушундай сунуш берип, анан ушундай кой берип жиберем, бүгүн эле боштондукта болосуң, бир гана биздин айткан сөздү кайталап айтып бер деген. Анан мен ага да макул болгон эмесмин. Бирок ошо баш тартканыма байланыштуу мени мыйзамсыз 8 жылга эркмен ажыратып, андан кийин дагы мени канчалаган баягы иш аракеттери болду, менден ошондой көргөзмө алабыз деген, бирок жыйынтыгы болгон жок. Азыр эми мен ушул кайрылуумда жаңы мына президент шайланды, жаңы өкмөт келди, ушул баардык нерсе жаңылануу менен анан акыйкат чечим чыгарат деген ушу жаңы жагдайлар менен болобу же кандай бир себептер менен болобу, ошол акыйкат үчүн айтып коеюн дедим. Жапаровдун эч бир бул Сары окуясына, Каракол окуясына эч байланышы жок. Сиздерден ошол кайрылууну жаздым. Ошол кайрылуумда бир гана ошол актап берүүңүздөрдү, акыйкат чечим чыгарууңуздарды гана өтүнөбүз. Кыргыз элинин астында, тарых астында, Кудайдын астында акыйкат чечим болот деп мен ишенем. Мен акыйкатчы болуп парламентте шайлангандан кийин, 3 күндөн кийин улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагына кирип, ал жердеги отурган адамдар менен жекеме жеке сүйлөшүүлөрдү кылып, алардын акыбалынан кабар алдым. Ошондо өзүн наристе деп тааныштырган адам аны тартип коргоо кызматкерлери адегенде кармап келип, тергөө абагына алып келип, анан кийин башына кап кийгизип алып туруп, моундай кылып сабаган. Мына, колун кара көгөртүп таштаган. Мына. Мындан сырткары бөйрөгө чапкан, бөйрөгө. Ошондуктан мына ушул маселе боюнча мен башкы прокуратурага дароо кат жүзүндө кайрылып, мына ушул маселени боюнча кылмыш ишин козгоп, тиешелүү адамдардын ким күнөөлүү экенин таап, жаза көрүү максатында кайрылдым. Анткени себеби Кыргызстандын баш мыйзамында бирден бир өлкөдөгү мыйзамдуулукту, мыйзамдын сакталышына көзөмөлдүк кылуучу эң жогорку орган катары Генеральный прокуратура, башкы прокуратура эсептелет. Ошондуктан мен кайрылдым, бирок тилекке каршы башкы прокуратура 1 ай боюнча жооп берген жок. 1 айдан кийин мен дагы бир кат жөнөттүм. Ага да жооп алган жок. 3-чү жолу мен мына ушул сүрөттү, анан кийин тасманы кошуп туруп, анан кийин дагы жөнөттүм. Аны ошондо мен башкы прокуратурадан жакында жооп алдым. Анын жообунда чечим кабыл алып туруп, постановление башкы прокуратуранын. Анда биз бул маселени териштирдик, бирок тилекке каршы бул маселеде тартип коргоо органдарынын аракеттеринде, кызматкерлердин аракетинде кылмыштын белгилери жок болгондуктан биз кылмыш козгоодон баш тартабыз деди. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул маселеде эми кылмыштын иши дабдана көрүнүп турат да. Мындан сырткары өзүнүн дагы видеосу бар. Ал өзү айтып берип атат. Өзүнүн уруксаты менен мен мунун баарын жаздырып алганмын. Ошондуктан биз башкы прокуратуранын мындай аракети менен макул эмеспиз. Анан башкы прокуратуранын жогорудагыдай чечимин жокко чыгарыш үчүн Бишкектин Октябрь райондук сотуна мен
арыз менен. Сени качан кармап атат? Жаман көргөндөр өрт калат. Бизди 7 күнү кечинде кармап атат. 7 күнү саат 7. Сени качан урду? Ошол күнү кечинде урду. 7 күнү түнкү саат 8:30-9. Кайсы жака барды? Биринчи говдуга алып келишти. Говдудан чыгарып СМБга келишти. СМБдан ана мешок кийгизип алып, ана мешок менен мешок башка мешок кийгизип койду, эчтеке көргөн жокпуз да. Эмне болду? Эмне деп талап кылышты? Эң биринчи сураганда Садыр Жапаровдон канча акча алдың, ким алып келди, ким уюштуруп атат, Садыр Жапаровдун тиешеси барбы деди. Мен бул жерде Садыр Жапаровдун бир да тиешеси жок. Эч ким акча алган эмесмин. Мен аягына чейин ушундай эмес, ошончо сага кыйнашты да.